Алы. Кино көріп алып, сурет қылмай. Ооба. Келе. Мына чейс. Уже birinci kaynağımız da olup koyup kaldı. Окей, жылып барып тагын качып кетейин бе, аралаштырбай. Короче, келдим. Жумушка азыр тетил жака паркка барыш керек. Күнүгө жумалы экөөбүз чыгып 4 күн подряд. Жана кеч чыгып калып, автобустар жок калаткан. Азыр бүгүн эртерээк чыгып автобус менен келдим. А так машина эрте келе берсең болот, машина паркта эртерээк чыга бересиң, дөңгөлөгүн жасатып алып дешкен болчу. Келгиче эле уже саат 8:30 өтүп кетти да. Азыр барып, тиги дөңгөлөгүн покрышка беребиз дейт, ошону кадатып вулканкага барып. Анан сменага чыгабыз буюрса. Иним экөөбүз цехте иштедик чогуу. Анан паркка келип, паркта да 4 күн иштедим мен чогуу. Эртең биринчи күн уже Дордойго чыгат, реализатор болуп. А мен бул жакка келдим кайра. Дөңгөлөктү жасатып алып, азыр чыгабыз. Бул ТЭЦ. Мостеттин зданиясы. Машиналар уже аз эле келе экен көбү. Жигиттер, парктын комиссиясын өзүңөр каалагандай кылып настройка кылып отурган парк бизге да келген. Бул эксперт парк. Бул парк 8 жылдан бери Россиянын территориясында мыйзамдуу түрдө иштеп келаткандыктан өзүнүн айдоочуларына коопсуздукту жана туруктуулукту кепилдикке берет. Парктын комиссиясын айта кеткендей эле өзүңөр тандайсыңар, 3 варианты бар. Биринчи варианты 2%, экинчи варианты ар бир заказдан 4 сомдон. Үчүнчү варианты суткасына 55 сом. 55 сом төлөп коюп, каалаган количествода, каалаган суммаңарга заказ кыла берсеңер болот. Жана силер регистрация кылып, ийгиликтүү фотоконтролдон өткөндөн кийин силерге саламдашуу бонусу 100 сом түшөт. Эң эле жакшы жери досуңду чакыр деген программасы бар. Досуңарды чакырасыңар. Силердин атыңарды айтып регистрация болгондон кийин силерге 1000 сом түшөт. 5 досуңду чакырдың, 5000 сом иштедиң. Круглосуточная техническая поддержка жана круглосуточно акчаңарды каалаган банкка комиссиясы жок чыгарып алсаңыздар болот. Бул реклама эмес деген болсом адашып калам. Бул реклама, бирок силер эгерде кечке иштеген болсоңор, паркка 150 сом, 200 сом комиссия бересиңер. А бул жерде жакшы варианты көп иштегендерге суткасына 55 сом төлөп коесуң, калганча заказ кыла бересиң. Бул менин силерге кеңешим. 8 жылдан бери иштеп келаткан тажрыйбалуу айдоочу катары. Саат 8:41 болуп тур, ошо көп машиналар келе элеккен да. Бuyakta бери машина. Бул жакта үчөө турат. Мен өзүм деле дөңгөлөгүн көрө элек болчумун чыккандан бери, бирок тартып атканда оң жака. Ошо жейилип кетип, уже зындары чыгып кеткен экен да. Аны тиги багажга салып коюшуптур. Мен дагы бир шина алдым, бул жактан алдагы уже лысый эле болуп калган шина экен да. Азыр бул арттагы шинаны, короче, тетиги переднийге ыргытам. Анан заднийге мону салып коем машинаны. Тетиги астындагысы уже ыргытылат, короче. Вулканкага кеттик. Мен смешигим нерв болуп күнүгө жасап жүрүп, күндүзү таска чыгып жинденип кетиптир. Эрте эле келип чыдап кеткен окшойт, бияка саат 4-5-терде эле. Машина муздак экен. А так монусу күйбөчү эле да, постоянно бирөө келет. Ал кеткенден кийин кайра түнкүлөр айнап кетет ушундай да, машина тынбайт кечке. Аябай кеч жасап атат го. А так бүгүн 5-чи күн мен подряд чыгып атканыма цехтеги жумуштан кийин. Ошол биринчи күнү иштеген видео киргизгем кече. Анда 4000 там 300 бирдемке чыккан. Андан кийинкиси менен 4800 чыкты. Андан кийинкиси да 4000 бирдемке. Анан кечекиси 3000 эле чыккан, жумуш слабый болуп. Ошо бүгүн кандай болот экенин көрөбүз эми. Супер Хашандында вулканизацияга келдим. Азыр тигин жасап артка ыргытат, а му арттагыны переднийге ыргытат да. Ошо. Жакта шинаны алмаштырышат.
Работа кипит. Шиналарды алмаштырып бүттүк, чекчейтип. Салынды. Эко тең. Тиги ашып калган шинаны жана багажга салып койдум. Аны бияка ыргытып таштап кетейин десем, бияка болбойт дейт. Тиги мусоркага ыргытсак биз деле штраф салып атат бизге дейт. Эми надо избавиться как-то ошол шинадан. Бир жерге ыргытыш керек анда. Азыр тетиги зданияга жакыныраак жакка барып, линияга чыгам. Анан бир четке жаңы конустарга барганда акырын бир көчөнүн четине чистап коюш керек, мына кичинекей көчөлөргө. Бирөө өзүнүн коросуна тияк биягына колдонуп алат, эсиле чалып туруп. Гүл-мүл отургузуп жазында. Частный үйдө жашагандарчы. Так, мында кели туруп, жака четке акырын токтойбуз. Анан заказдарды, коэффициенттерди байкаштыралы чогуу. Приложенияга чогуу кирип. Так, келдик. Саат 9 болуп калды уже. Шинаны жасатып чыкканча 9-дан 11 өтүп кетиптир. Коэффициенттин кысы да жок, как всегда. Эми чыга беребиз линияга. Айла жок деп туруп. Фотоконтроль өтүп коюш керек экен. Деп коебуз мойтуп. Так, азыр багажга курткаларды чечип, кичине адам болуп, анан чыгабыз линияга. Блин, багажга салайын десем, шина жатат да, жаман шина. Шинаны биринчи чисташ керек. Багажды жакшылап тазалап туруп, анан куртканы салыш керек да. Шина менен аралашып өлөт, блин, чаң болуп, лай болуп. Азырынча биринчи, экинчи заказды жүдөп болсо да кылып турайын куртка менен. Түшкөн сүрөтүм Яндекске жагыптыр. Линияга чыгарды. Бул жакта коэффициент прям таксинин жана знагындай болуп күйүп турган. Анан плюс 50 менен берип атат. Коэффициент еще слабый болуп турган учурда. Коэффициент слабый кезде максимальный менен берсе, бирок алыстарга заказ болот да. Азыр барып текшеребиз дагы бир жолу ушул теорияны. Заказга келдим, күтүп турушат. Геологический 3 барат. Бирок алыс эле эмес экен. Здравствуйте, да? Геологический 3, да? Да. Добро пожаловать. Вы сказали, М-банком, да, оплатите? Да, что-то не открывается. А это Бакай-банк есть у вас? Нет, М-банк, его деньги есть. С М-банком всегда вот такие проблемы, поэтому надо желательно карту привязать или наличкой. Карту можно туда добавить, там автоматически спишутся. Ошо келатканда бул орус кемпирге заранее айттым. Жеткенден кийин жүдөп да 4 саатка отурбосун деп. Жакшы эле вовремя сурап турмун. Өзү М-банкка кирип жүдөп которо албай аткан экен. У вас есть Бакай-банк дейт. Нет, у меня нету Бакай-банк деп, анан баланска эле жок которуп койсоңуз болот, М-банкка кире албай атсаңыз деп. Телефондун балансына салдырып койдум. 164 сом түштү. Так ушундай возрасттагы эжелер, байкелер телефонуна кирип которгуча 4 саат өтөт да, алар ойлонуп приложение тапканга 1 саат кетет. Приложение киргенге 1 саат кетет. Услуганы тапканга чейин, перевод тапканга чейин 1 саат өтөт. В общей сложности 4 саат өтөт да. Анан ал убакта желание учитываться этилбейт, завершать деп коюп болсо. Лишний вакыт алып, ошон үчүн заранее которуп салыш керек клиенттерди. Жеткенден кийин, у меня что-то там М-банк не открывается, это самое, ты бул. Сейчас на Панфилова 12А поедем, да? Добро пожаловать. Чечилген да. Бирдеке мен ороп койсом укем. Бул жерден басып келиче биле, ол сыздар топ чыккан да бул. Аны байлап коюш керек биле. Риск нерсе. Казыр эле связкасы кетип калган болчу да. Нет. 1 жылдан көзүнө келет дейт го, Ол араң ичине жумуп болду, 1 ай болду. Не болуп кесилди ал жак? Бычак менен мушташып коюп.
эмне болуп ызычуу болуп кеттиң эле? Көчөдөн эле Көчөдөн эле үч бала болчу, мен алыс болчумун, оюмда жок болчу, мага чак көтөрөрдүн элечи. Очередной заказ туңгучка завершили. Бул баланы алып келип ресторанга атыштап жолдогу туңгучка келатканда. Анан ошол ресторанын жанында эжеси туруптур, эжесин бияка чейин алып келдик да туңгучка. Өзү калып калды бала. Анан айтат, мен жанагыдан мастер спорт болгон бою без правилдан дейт. Анан баягыда бирөө 25 миңге ошону сатып алды эле дейт. Көзүмө жаш тегеренип кетти. Мен 3 жыл мээнет кылып, ар бир бойлорго чыгып, калтырбай 3 жыл мээнет кылып алган нерсени 25 миңге бирөө сатып алса, жаман обидно болот экен деп калат. Саламатсызбы эжеке? Аз туңгучка барат экенбиз, Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 3 минуты. Өзүңөр көргөндөй эле 76 сомдук кайрымдуулук заказды завершать эттим. Эти учкундун бүтүп калган жеринен бияка прямой эле туңгучка келдим. 76 сом. Азыр шаар жака карап акырын айдай берет окшойм. Коэффициент шаарда бир аз бар экен, 90га чейин. Центрда. Дегенче болбой ушул жерден эле Нова Пауловкага заказ чыгып калды. Нова Пауловка. На месте басабыз. Так. Ортонуран 72 22 километр 39 минут. Но негизи 22 километр канча десем жок дегенде 450 сом чыгыш керек да. 450 сом, 500 сом чыгыш керек. Азыр бизде бирок азыр там 400 сомго жетпеген деле акча чыгарып койсо таң калбайм да. Яндекс өтө эле арзан болуп баратат. Поездка по Яндекс.Картам займет 39 минут. Айткандай эле. Так, 375 сом чыкты. Айттым го 400 сомго дагы жетпей чыгышы мүмкүн депчи. Наконец-то Новопавловка келип, могул жерге чыдап койду. Бияка гүл отургузуп алышат бияктагылар. Чек-чейтип. Так, 5 заказ кылып салдым. 2 заказ 2 саат жүрүп салдым окшойт. Шинаны салып алып тарактатып. Шинаны бул жакка чыдап коюп турсам, бияктан заказ чыгып калды. Вот, мына айтпадым беле. Айткандай эле ушул территорияда жүрө бересиң эми бияк келип алып. Азыр как раз ушул заказды завершать этип туруп, 12ге чейин по делам бар да. По деламды тарс коюп салам го центрга. Алам индим базар жакка каратып, шаардын тиги арка бурчун коюш керек да. Чтобы вероятность көбүрөөк болушун заказ чыккан. Ошентип туруп кетип калгам по делам коюп. Линиядан чыгып койдум, эми по делам койбосок ушул райондо эле жүрө бермөй болуп калат да. Указать на карте болуп туруп. Ол жактарды эле коюп коем примерно. Выбрать. Поехали. Так, 11-ден 24 өттү, кайсыл канча убакытта чыкканын байкайбыз чогуу. Так, биз кече чыккан эмеспиз, бир күн выходной кылдык. Жанагы машинанын дөңгөлөгү бул слабый болчу, ошондо кичине кече кар жаан жаап жол тайгалак болгондо рисковать этпей эле койгул деп чечтик. Ошон үчүн чыккан эмеспиз, дөңгөлөгү слабый деп. Анан бүгүн чыктым, өзүм жалгыз. Ошондуктан бияк 1313 бойдо турат да. А так күнүнө в среднем 4000ден тегереги уште көрсөтөт да. Бирок бизде түнкү смена болгон үчүн 12ден кийинкиси, 12ге чейинкиси болуп баш айланып кетет. Күндүзгү сменалар жакшы, эртең менен чыгып, кечке чейин иштегенде кайсыл күн ичсе ошол күнү эле көрсөтөт да. По делам коюп алып отурдум, 5 мүнөттө чыкты бул жерден. Ошону барып по пути чыдап коюп шаарга өтүп кетебиз анан центрга. Точкага келдим, Махатма Ганди 93 дроп 10А дейт го. Светофордон өтүп остановка экен да.
Те Калыс Ордого кеткендер окшойт походу, ошол жактан попутка кармап дальше жана Калыс Ордого кетебиз дегендер. Попутка жок болуп калып, чудай болуп анан мен Калыс Ордого барасыңбы деген болсо, тим эле коебуз го деп айтыш керек болуп калат. Блин, жанатан бери күтүп отурам буларды. Чота чыкпайт го. 4 минут, почти 5 минут болуп кетти. Чалайынчы. Чалсам трубканы ало деп таң калып алат го, мындай бирөө чалып алып жөн эле беспокоить этип аткандачы. Такси келген билет болгосу. Мен азыр мына чыгып баратам деп деле койсо болот да. Ало дебей. Такси келдим эле, качан кетесиңер десем. Мына азыр чыгып баратам дейт. Если что, 7 минут ровно болгондон кийин чыкпаса ат менен эле кылып салам. Мында общение кармагандар жакпайт да. Чыккандан кийин деле жакшынакай поездка болбойт мындай заказдар. Такси чакырып койгондон кийин анан сразу чалган жокмун да. Сразу чалсам деле ошентсе болот. Ало деп. Бир бесплатный ожидание 3 минут өттү. Платный ожидание уже 6 минут болуп кетти. 9 минут 10 минуттан кийин чалып атканда мындай бир аз тонду башкачараак кылып сүйлөш керек да. Алло, мына кечиресиз, чыгып баратам, сизди кармап койдум окшойт. Түшүнүү менен кабыл алыңыз, азыр 1 минутта чыгып коем деп. Бирок эч качан айтпайт кыргыздар. Өтө эле редко. Так, 7 минут эмес, уже 8 минут болуп кетти. 9 минут болгонго чейин күтөйүн азыр. Чыкпаган болсо ат менен кылып кетейин. 2 минут еще 2 минутка көп күтүп атам да. Анан булар мен уже кеткенден кийин чыгып алып мага чалган болсо, мен да телефонду деп алам. Не, кетип калдыңарбы? Чыгып аттык эле го, тияк деген болсо, силер уже чыгып атам дегендерге 5 минут өткөн деп бай кылам. Уже башка заказ алып алдым деп, силерди кечке күтүп отурганга убакыт жок деп. Так, уже акырын ылдыйга түшүп баратам. Пассажир не вышел, отменить. Заказ Олду отменен. предупреждение жок эле отмена алып салабыз. Потому что чыгып атам деген киши хотя бы 3 минутта чыгыш керек да. Мен еще барганда эле сразу чалган жокмун буга. Келгениме 10 минут болгондон кийин чалдым. Еще дагы 5 минут күттүм. Кечке эле күтүп отура бербейсиң да. Анан бул жарым сааттан кийин чалып, чота брат кетпей калдым мен деп туруп эле анан нагла телефонду өчүрүп деле коюшу мүмкүн да, же чалбай деле коюшу мүмкүн вообще. Неответственный пассажирлер, тоннан эле билип коесуң да мындай пассажирлердичи. Неадекваттарды. Ошентип по делам городко центрга заказ отмена болуп кетти. Эми акырын айдай беребиз. Центрди көздөй по делам койгон бойдон. Чыкса чыгат, чыкпаса айдай беребиз, короче. Заказ берсең центрга бер, либо башкага бербе деген сөз да бул ошондой по делам дегенчи. А так ушул Ак Өргө, тигил бул болуп эле жүрөсүң. Ала Тоо болуп эле ушактан айланып жүрө бересиң да. Кайрымдуулук кылып, элге кызмат кылып. 07 KG 777 кой дейт. Кой дейм деген сөз окшойт го бул, таластардын. Мына кыш келгенден бери хорошее настроение деген вообще жок да мендечи. Буякта количестволор чыгып го, вежливость, хорошее настроение деп. Вежливость деген постоянно койлот, эң рекордный болот да, там 10 киши коет да вежливый деген. Чистота дегенди коет, приятная музыка дегенди эле көп коет өтө. Интересная беседа дегенди коет. Хорошее настроение, кыш келгенден бери, кеф жоголгондон бери жок. Базар жок, вежливость дегенди коет, бирок хорошее настроение дегенди койбойт да. Чота настроение манча жок экенин билинип калат окшойт клиенттергечи. Хотя мындай сылык сыпа жакшынакай сүйлөп жеткирсем дагы. Бул заказ Ивана Панфиловага барат экен. 11 Панфилова 11. Өйдө жагына барат экен Панфилова. Ошондо кайсыл Панфилова барабызбы же Абаян менен барабызбы деп суралыш керек экен. Sağ ol Özgür. İyi bu güzel sağ ol. Yarak. Ne müşteri görüp koydum bu ya. Ya. Nasıl görmüş? Ana müşteri istedim. Çok Panfilova. İşte nerede unutkan joksun ara? Sumkam geldi mi? Ben sumkam. Abi bir mi ara? Kara. Mala ver içine. Sen özün karatın. Oo özün karatın. Konoktон чыгып атасыңар өзү эке? Жеңер. Ошо коноктон чыккандар бирдемкесин унутуп койчу эле да. Ой. Балам печканы өчүрөлү.
Машинада эжеге киши Панфиловадан барабызбы же Абая менен киребизби? Жака. Пансион менен эле. Панфилова менен эле. Акынбайга чыксаң эле пансион менен кетебиз. Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 20 минут. Так, бул возрасттагы эжекелерди чыштадым. Эми завершать этебиз по деламды. Анан, как обычно, линияга чыгып коебуз. Коэффициент микро шактарда экен. Бир четке туруп ошоктон эле заказ күтүш керек экен. Эки жакка жүрө бербей. Вроде шаарга келип калдым. Ошоктон эле отуруп заказ күтөйүн. Кийинки заказ чыкты, Френд дейт. Карасаева 95ке барабыз. Френдке келдим эми. Клиенттерди күтүп турам. Аз көрөлүчү приложениеден кайка барат экен. Чогуу. Төрөкулу Айтматова андан ары Алтын Ордого барат экен. 10 километр 22 минут. Канча чыгат деп ойлойсуңар? Бир 230 эле чыгат го дейм максимум азыр. 250. Азыр Айтматова анан Алтын Ордого барат экенбиз, Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни без свои вещи. Для улучшения Да, качества подумали, обслуживания поставьте нам экинчи оценку в приложении. Плюс 30 менен келгенде. Атак 220 чыкмак да. 243 сом чыкты. 250ге максимально жакын сумма. Алтын Ордодон эле кийинки заказ. Келдим, мына сыртта 2 киши турат, бирөөсү отурат экен. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, баке. Эркин 12 жакын жерге. Оле жака, видимо, орпинг. Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по Яндекс.Картам займет 4 минуты. Машина дейсизби? Талаадабы? Кийинки заказ Тыналиева 9/1 11 километр 20 минут. Канча чыгат деп ойлойсуңар? 11 километр 20 минут болсо, где-то 220-230 чыгат. Аз көрөбүз. 108 бар. Саламатсызбы? Азыр экөөңөр эле. Тыналиева 9/1. Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. На 220-230 сом чыгат дедим эле го, көрүңөр. Мен айткан прогноздорум точно чыгып атат да. Ушундай эле коэффициент жокто. Коэффициент жокто ценасын билесиң да, примерно канча чыкканын. Примерно эмес эле, точно эле билесиң. Анан коэффициент менен болсо, там плюс 50 болсо, ошол эле сумманын үстүнө 50 сом кошуп коесуң, плюс 100 болсо 100 сом кошуп коесуң. А так интуитивно эле билинип калат да, уже кайсыл жака канча сом чыкканын со временем. Следующий заказ верхний жалдан, ошол жактан эле чыгып калды го, мен азыр эле ушул жерге чыктадым эле тигилерди. Кайра эле ошолор заказ берди, бирдемкесин унутуп калып. Көрөбүз. Анан точкасын айта көрөм, баргандан кийин билинет да мага точкасы. Анан канча сом чыкканын прогноз айтып көрөм, анан на самом деле канча чыкканын көрөбүз. Плюс-минус 10 сомдой эле чыкпаса, разницасы мен айткандан. А так андан көп чыкпайт. Если вы сомневаетесь в моем мужском жизни, заказга жетип калдым. Азыр номесте дегенди басабыз. Бурулбай эле басам го дейм. На мөөлө турушат. Кайра эле ошолор окшойт да. На месте. Анан так бара турган жери 10 микрорайон. Бул жака 100 сомго жетпеген эле акча чыгат азыр. Стопудово.
Assalomu alaykum. Так, hozir 10-mikraj qilyapmiz. Добро пожаловать! Не забудьте пристегнуть ремни безопасности. Даже на заднем сидении. Поездка по... Так, бул балдарды чыштаган жерден эле кийинки заказ чыккан, бирок чото чыкпай атышат. Номерин бир байкап коелу. Bundan мурдагы заказ 169 сом чыккан, 200 сом которушту, анан Дордой ауыл 13кө барат экен. Ала Мединскийдеги дос баланын магазинине келсем өзү жок. Анан бияка кирип чочтайын десем өзү чыгып атат. Стоять, это ограбление! Айрылып калдым. Заказами деп кой. Кандай болуп атат заказдар күндөрү? Liana Flowers деп кой. Если хотите мой совет, с длинных роз, вот я не знаю, насколько у вас финансы позволяют, но с длинных роз он офигительный букет получается. Он будет побольше, попышнее, 51-101 выглядеть, да, и сумма будет приличная. Кимди шарт этип атасың? Я сейчас просто посмотрел, если я вам сейчас 40 соберу, 40-сантиметровые, вы, наверное, скажете нет, зря заказал. Давайте лучше только с крупного. Вот вам мой совет. Баланы көрүнөбүрү кандай шарт этет клиенттерди. Ай, блин. Так устал. Все хорошо. Өтө мындай адабитель менен деске. Что ты делаешь, блин, нам выруби? Я. Предпраздничный день дейт, ана что за предпраздничный десем? Эртең көрсөт 14 февраля турабы. Ошого даярданып атыптыр. Заказдарды даярдап коюп турушам. Сэндвич эле алдым, там самсы тигил бул выпечкалар бар болчу магазинде, жото жок экен, түгөнүп калыптыр. Сэндвич менен эле мондай сладкий бирдемке и, как обычно, байтик газированный. Ушундай перекус. Маяктан шоколадтан да бирөөнү акырын алып туруп, кайра красиво байлап коет окшойм, Сталбек жогунда. Гүлдөр солуп баратканда асын кичине кесип коет экен, сууга салып коет экен. Кайра свежий кылат. Кайра солуй баштаганда кайра астын бир аз кесип коюп, кайра салып коет. Ушундай экен тема. Рабочий телефон. Это еще рабочий телефон. Ушундай. Так, брат. Флорист Liana Flowers. Флорист Сталбек такой. Ты еще, брат. Балдарга жакшыраак бул набор кыркканда кол күчтүүрөөк болот экчи, кыркканда карс этип. Кыздар араң кылса керек, мына көптөн кылганда, бирден экиден кылса керек алар, Это обочина. Как прям тут. Кыйналбайт.